мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен Рамазан айындагы ибадаттын негизи бул ниет. Ниет жүрөктө болот, бирок тил менен айтууда сүннөткө ылайык. О жараткан, кармаган орозолорубузду кылган ибадаттарыбызды кабыл кыл жана бизди өзүңдүн такыба бенделериңдин катарына кош. Амин. Я Архамар Рахим. Аллах Таала Кур'анда айтат: "О иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо кармоо парз кылынгандай эле такыба болушуңар үчүн силерге да орозо кармоо парз кылынды." Бакара сүрөсү 183-аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким Рамазан айында иман менен жана Аллахтын ыраазычылыгын үмүт кылып орозо кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет." Аллаху акбар, алхамдулиллах. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Чындыгында Аллах сабыр кылгандар менен бирге." Бакара сүрөсү 153-аят. Ким орозо кармаган адамга, хадисте айтылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан: "Ким орозо кармаган адамга ооз ачырса, орозо кармаган адам алган сооптой эле соопко ээ болот." Чындыгында намаз ыплас иштерден жана жамандыкка жол берүүдөн тосот. Анкабут сүрөсү 45-аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазан күнөөлөр кечирилген ай. Ким жакшылык кылса, Аллах аны көбөйтөт." Кур'анда Аллах Таала айтат: "Садака жүрөктөрдү тазалайт жана күнөөлөрдү жок кылат." Бакара сүрөсү. Чындыгында баардык амалдар ниетке жараша болот. Ар бир адам эмнени ниет кылса, ошого жетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтылды. Кур'анда Аллах Таала айтат: "Эгер мага шүгүр кылсаңар, мен силерге берген неаматтарымды, жакшылыктарымды сөзсүз арттырып берем." Ибрахим сүрөсү 7-аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адамдардын эң жакшысы башкаларга көбүрөөк пайдасы тийгени." Кур'анда Аллах Таала айтат: "Алланын мээриминен үмүт үзбөгүлө. Чындыгында Аллах баардык күнөөлөрдү кечирет." Зумар сүрөсү 53-аят. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аллахтын ыраазычылыгы ата-эненин ыраазычылыгында, Аллахтын каары ата-эненин нааразычылыгында." Кур'анда Аллах Таала айтат: "Билгиле, жүрөктөр Алланы эскерүү менен гана тынчтык табат." Раат сүрөсү 28-аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эң жакшы адамдар бул адеп ахлагы эң жакшы болгондор." Алхамдулиллах, Аллахым жардам берсин. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Жакшы иштерди кылгыла. Албетте Алла жакшылык кылуучуларды сүйөт." Бакара сүрөсүндө келет 196-аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жылмаюуң бир тууганың үчүн садака." Алхамдулиллах. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Биз силерди коркунуч, ачкачылык, мал-мүлктүн жана жандардын кемиши менен сынайбыз. Сабырдууларды сүйүнчүлө." Бакара сүрөсү 155-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алла Таала силердин келбетиңерге эмес, жүрөгүңөргө жана амалдарыңарга карайт." Аллах Таала айтат: "Астагфируллах.
Алланын силерге берген адал таза ырыскыларынан жегиле жана анын неаматтарына шүгүр кылгыла. Нахыл сүрөсү 114 аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки неамат бар. Көп адамдар аларды баалабайт. Ден соолук жана бош убакыт. Аллах Таала Куранда айтат, алар кечиримдүү жана аяр болушсун. Аллах силерди кечиришин каалабайсыңарбы? Нур сүрөсү 22 аят. Аллахтын баарыбыздын билип алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Амин. Аллаху акбар. Аллахума солли ва саллим ва барик алейх. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бима ахлуху. Büyük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы 10 күндүккө киргенде түндү тирилтип ибадат кылып, үй бүлөсүн ойготуп ибадатка бекен болчу. Бухари Муслимде келет. Мээримдүү Ырайымда Аллах Таала Куранда айтат. Фуркан сүрөсү 63 аят. Мээримдүү Аллахтын пенделери жер бетинде кичипейилдик менен басышат. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жылмаюң бир тууганың үчүн садака. Аллах Таала Куранда айтат, Астагфируллах. Чындыгында биз аны Куранды Кадыр түндө түшүрдүк. Кадыр сүрөсү 1 аят. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah'ın barızqa Kadir түндү насип кылсын. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim Kadir түндө иман менен жана сооп үмүт кылып ибадат кылса, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет. Аллаху акбар. Аллахым барызга насип кылган болсун. Аллаху акбар кабиру валхамдулиллахи касиро ва субханаллах букрата ва асила. La ilahe illallah al-aliyyul azim. La ilahe illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arşil azim. Velhamdülillah rabbil alamin. Amin. Allah'ım kutlu berekeli Ramazan ayını Allah'ım barımızga çeksiz soğukların, bardıq жақшылықтарын насип кылып, Аллахтын өзү разы болуп, өзү разы кылсын. Бул Кадыр түнү Аллахым бизге насип кылган болсун. Бул эмне үчүн бул түн өзгөчө? Бул 1000 айдан тагыраагы 83 жылдык ибадаттан да артык болгон берекелүү түн. Илгери Исраил уулдарынан 4 такыба адам 80 жыл бою бир ирмем да күнөө кылбай ибадат кылышкан экен. Сахабалар буга суктанып, өздөрүнүн өмүрү кыска экенине капа болушканда, Аллах Таала бул үмөткө белек катары бизге эмне кылыптыр? Бир эле түнү ошол 83 жылдык ибадаттан ашып түшө турган Кадыр түнүн тартуулаганы айтылат. Элхамдулиллахи Rabbil Alamin. Аллахым барыбызга ушу айларын ыйгайы болгон Рамазан куттуу берекелүү айга туш кылып, чексиз сооп, жакшылык нематтарынын баарын ороологон болсун. Айлардын ыйык күнү, ыйык айы, Рамазан айы, күндөрдүн ыйык күнү, жума күнү, түндөрдүн Кадыр түнү, түндөрдүн ыйык түнү, Кадыр түнү. Алхамдулиллах, ушундай Кадыр түн 1000 айдан артык деп Аллах Таала өзү Кадыр сүрөсүнүн 3 аятында айтып койду. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы келгенде мындай деген экен. Мындай деген: силерге бул ай келди. Анда 1000 айдан да артык бир түн бар. Ким андан кур калса, анда ал бардык жакшылыктан кур калыптыр. Анын жакшылыгынан бактысыз адам гана кур калат дейт. Аллах сактаган болсун. Ошон үчүн Аллахымдан көп жалбарып суранабыз. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Кадыр түндү Бакара сүрөсүндө Аллах Таала айтып атат: оросонун санын толуктагыла. Оросонун санын толуктагыла. Жана силерди
туура жолго салган үчүн Аллахты улуктагыла. Такбир айткыла. Аллаху акбар. Балким шүгүр кыларсыңар. Бакара сүрөсү 185 аят. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким Рамазандан кийин Шавалда 6 күн орозо кармаса, жыл бою орозо кармагандай болот. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызга насип кылып, түшүнүп амал кылууга, өзү жардам берип, күч кубат ден соолугубузга, өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, аракетибизге баарына берекесин берип, Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү коргоп, өзү колдоп, чексиз соот мээрим ырайым берекеттерин берсин. Амин. Амин деп алакан жагын ар бирибиздин убатылык максатыбызга жеткизип, Аллахым өзү баарынан көрүүчү кабардар, өзү кубандырсын. Амин. Салават айтабыз. Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахим ва аля Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля Мухаммад. Кама баракта аля Ибрахим ва аля Ибрахим иннака хамидун мажид. Yazallahu an Muhammadan sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Amin. Rahim. Günümüz vaktimiz, günümüz bárına Allah'ın bereketini versin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi.